Каза. Орозонун казасы кандай болот деген маселе туурасында биринчи фасылда айтат Азирет Айшен экебизден. Менде Рамазан айынын казалары болот эле дейт. Ошолордун казасын аткара албай жүрө берет элем дейт. Илля фи Шабан, Шабан айында гана бүтүрөт элем дейт. Шабан деген кандай? Рамазан астында. Шабан айы келет, кийин Рамазан, кийин Шаввал келет да. Демек ушул Рамазан айында менде айыз көрүп башка бир нерсе болуп каза болуп калат эле менде, кайсы бир себептен улам. Ошонун казасын аткара албай, кийинки Рамазандын астындагы Шабан айында гана каза кылып калат элем деп ошентип айтып атат. Яхья ибн Саид деген мухаддис чоң алым айтат. Бул деген сөз Айшенебиз пайгамбарыбыз алейхиссалам тараптан болгон бир алек кылуу менен же пайгамбарыбыз менен алек болуп калуу менен орозо кармай албай калат дейт. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол Айшенебиз жакшы көрөр эле. Айшенебизди сүйөт эле. Жана ошол кишиде эркек менен аянын ортосунда муктаждык болгон учурда Айшенебиз ал кишиге дайыма даяр турар эле. Ошол себептен пайгамбарыбыздын менде жумуш чыгып калбасын деген таризде ошол пайгамбарыбыз өзү орозону көбүрөөк кармаган айды күтөр эле. Пайгамбарыбыз Рамазандан кийин эле эң көп орозо кармаган ай ошол Шабан айы болот эле, Рамазан астындагы айда. Ошол убакытта пайгамбар орозо кармаган күндөргө туштап Айшенебиз орозо казаларын кармап калат эле. Демек казаны кармоо албетте мүмкүнчүлүк болсо эртерээк кармаган жакшы, болбосо нарааракка чыгып барган болсо, ага адам албетте күнөөкөр болбойт. Андан сырткары ошол адам каза болгон күндө деле казаны тутуш керек. Каза милдет турматтуу бир тууганым. Казаны кармаганда күн уруксат сура албайт. Бирок баары бир үй бүлөнүн бекем сакталуусу үчүн уруксат сура албаган нерселерди деле ошол күйөө менен жакшы бир мамиледе болсо, албетте бул жакшы маселе. Анткени күйөөнүн казасы жок, келсе эле каза тутуп аткан болот. Анан казага каршылык көрсөтпөйт, бирок бир аз кыжалачылык пайда болот. Балким ортодогу махабат ошону менен суздап кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн аял кишилерге айта турган маселе кээде туура исламиятта бул жок, бирок инсаниятта бар маселе. Мен сапарга чыкканда кармабайбы, мен орозо кармаганда кармабайбы, кандай кышастанып бүгүн кармайт деп бир канча сөздүн баарын сүйлөп, андай көп болот. Ошентип келди эле орозо эле мана ошентип айтты деп ошентип урушуп кеткендерди көбүлүк угуп жүрөбүз. Экинчи бир маселе Айшенебиз айыз көрбөйт экен, деген дагы бир риваяттар келип жүрөт да. Мына ушул хадистен Айшенебиз ошол эмне анткени төрөгөн эмес өмүрүндө. Бирок кайсыл себептерден улам аял киши орозо кармай калуусу мүмкүн. Же ооруп калган болушу мүмкүн, же айыз көрүп калган болушу мүмкүн. Хадистин текстинде Айшенебиз айыз көрүп калгандыгы үчүн деп айтылган жери жок. Ошон үчүн эки ыктымалдын бири, же сапарга чыгып кармай албай калган болушу мүмкүн, же айыз көрүп кармай албай калган болушу мүмкүн, же эмне ооруп кармай албай калган болуу ыктымалы, урматтуу бир туугандар. Бирок башка бир адамдардын сөзүндө Айшенебиз өмүрүндө айыз көргөн эмес экен деген дагы сөздөр айтылат. Ал өз убагы келгенде дагыраак такталат.